карабайсыңар, кабинеттен чыгып отурасыңар, кечке карта ойноп. Може отуруп жазабы же мында кантип окуйт буну? Сиздерди көчүрүп алып чыгып кетейин. Бүгүн асан болобу? Баштап. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев жаңы окуу жылына карата шаардагы билим берүү мекемелеринин даярдыгын текшерүүнү баштады. Ал таңкы саат 6-дан тарта номер 10 Ленин атындагы мектепке барып, окуу каналарын жана чарбалык абалын көрүп чыкты. Кала башчысы айрым кемчиликтерди байкап, парта жана отургучтарды жаңылоо боюнча тапшырма берди. Сиз на жакка качып турыңыз. Сенин ишиңдин акыбалы. Seni saltanatlı koşucu yöntem aydaş gerekti. Mağunusu вообще 60 yılda gel. 60 yılda. Nova akım gelmiş. Жазсы sen. Жазып kança klaska, kança parta gereken. Жазшы. Birinci kabinette sınırlaydı. Değil mi? Тынчтык. Вообще уятты мына карачы. Bu siz ejeke. Siz менен тең экенingizге болар, а? Може отуруп жазабы же мында кантип окуйт буну? Теңир. Сен өзүң балдарың Кембриджде окуса керек. Текшерүү учурунда шаар мэри мектеп имаратынын айланасында кыдырып көрдү. Ал ажатканаларда эшиктердин жоктугун, эскилиги жеткен имараттардын бузулбай турганын байкап, тиешелүү жетекчилерге жеринен тапшырма берди. Мындан тышкары Жеңишбек Токторбаев мэриянын социалдык маселелерди кароочу бөлүмүнүн ишин жакшыртуу зарылдыгын белгилеп, катуу сынга алды. Ишти карабайсыңар, карта ойноп кабинеттен чыкпай отурасыңар деп баса белгиледи шаар башчысы. 2000 жыл бул кандай эме? Вот көп кояман. Эме ким? Тынчтык эшик гана, темир эшиги гана. Нурдан айтып жатат, эшиги гана, кандай бул? Же свет жок. Бул мен учительский мугалимдердин тойлоду. А эмне үчүн мугалимдер кирне алып койгон эшигин? Буяка койсоң болот. А эмне үчүн ага койгон? Коем. Шуарды комиссияга жүрүп карабайсыңар, кабинеттен чыгып отурасыңар, кечке карта ойноп. Гароно болбой калыптыр, иштебей калыптыр, значит, гароно совсем. Муну менен катар Ош шаарынын мэри капиталдык оңдоодон өтүп жаткан Айденек балдар бакчасындагы курулуш иштерин да текшерди. Ал бакчадагы түзүлгөн шарттар менен таанышып, алардын абалына оң баа берди. Кала башчысы мекеменин жетекчисинин эмгегин белгилеп, жасалган иштер алкоого арзырын айтты. Молодец экен. Вот ушуга эжекелерди поддержка кылыш керек да. Видишь? Өзүнүн көрлөгүнө көп болду. Жакшынакай эле боло экен. Бүгүн асан болобу? Баштап. Таңкы рейдтик кыдыруунун алкагында Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев Курманжан Датка көчөсүндөгү Эмаком компаниясы курган көп кабаттуу турак жайдын артында көлөкөсүндө калган эски жер тамдарда жашап келген 3 үй бүлөдөн кабар алып, алардын жашоо шартын көрүп чыкты. Ошол эле жашоо. Эч өзгөрүү жок. Келбеди сой компаниялар. Жок, алар бизди алдады да. Алдады, алдады. Так, бул кайсы курулуш? Булар аферисттер. Ошо бизди дагы ушул алдап. Булар аферисттер. Мына здание, мына көчө, а үй экен бул. Тетефон. Бул жерде канча квартира бар? Ооба, кирсек болобу? Ооба, кириңиз. Жок, мындай эле башка эле бага. Бир комнат. Ой, красавица кыздарым. Үйлөрү авариялык абалда болуп, жашоого эч кандай шарты жок болгондуктан мэр аларды көчүрүп чыгып, башка жерден жаңы үй берүү, ал эми бошогон жер аянтын жанаша жайгашкан Айденек балдар бакчасына кошуп кеңейтүү боюнча жеринде тапшырма берди. Сиздерди көчүрүп, могу жерди территорияны таптаза кылып, полный антисанитария экен. Могу жерчи сиздерди көчүрүп алып чыгып кетейин. Бул жерди бузуп таттангай кылып, мына садикке кошуп берели. Макулсуздарбы? Ооба. Алыпсыздарбы? Ошо аферисттерге берген, ошо садикке берейин. Ооба. Анткени
Artık kullanayın деп тұрады. О, кулайын деп турат. Kullanayın деп. Bir gün өткөндөн кийин эски жер тамдардын ээлерине жаңы үйлөрдүн ачкычтары тапшырылды. 3 үй бүлө күтүүсүз келген мэрдин мындай аракетине ишене албай, кыска убакыт ичинде шартсыз тамдардан заманбап 2-3 бөлмөлүү батирлерге ээ болушканына чексиз кубанычта. Азыркы тапта алар жаңы үйлөрүнө көчүүгө даярдык көрүп жатышат. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион. Бул жак Аксакал, бул жак, ежелдик.